Таравихти кантип окуйбуз? Таравих намазы бул сүннату муаккада бекемделген сүннөт амалдардан болуп, таравих намазы 20 рекет болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мезгилинде таравих намазы болгон эмес. Себеби пайгамбарыбыз бир аз окуп, адамдар топтолуп атканда, мен силерге бул намаз парыз болуп калуусунан коркомун деп, кийин ошол элдерге намаз окуганы чыкпай койгон. Андан кийин адамдар Рамазан айында жеке-жеке намаз, өзлөрүнчө жеке-жеке болуп намазда окуп келишкен. Бул абал ошол Абу Бакр радиаллаху анхунун мезгилинде дагы уланып келген. Кийин Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху халифа болгон мезгилде анан ушул адамдардын ар жерде намаз окуп атканын көрүп, жана биздин динибиз биримдикке, ынтымакка, жанагы жамаатчылыкка чакырган дин болгондуктан Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху мусулмандардын ошол мезгилдеги сахабалардын баардыгын топтоп, анан ошол 20 рекет деп бекитип, анан бир имамдын аркасында окууга буйруган. Мына ошол күндөн тартып азыркы күнгө чейин 20 рекет таравих намазын окуп келебиз. Бул 20 рекет таравих намазы сүннату муаккада бекемделген сүннет. Эми ошону Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху ни'мату бидахада деген, бул жакшы бидат болду. Пайгамбарыбыздын мезгилинде, Абу Бакрдын мезгилинде болгон эмес, азыр болду деген. Эми аны бул тилдеги бидат, анан бидат хасана деген жок, жакшы бидат, жаман бидат деген жок, бардыгы бидат жаман деген бир мындай тайыз ойлуу мусулман бир туугандарыбыз дагы бар. Жок, биз ошону аалымдарыбыз кандай түшүнгөнбүз, ошондой түшүнгөнүбүз жакшы. Ошол күндөн бери ушул күнгө чейин таравих намазын 20 рекет окуп келебиз. Ал эми кээ бир адамдар чыгып атат, жок, пайгамбарыбыздын мезгилинде 8 рекет эле окулунган экен, биз 20 рекет окубайбыз десе, бул адамдын динден чыгып кетүү коркунучу бар деп айтабыз. Себеби бул 20 рекет окуганга аалымдар ижма болгон. Андан мурдараак сахабалар ижма болгон. Ижма деген нерсе бардыгы бирдиктүү бир пикирге келген. Бир дагы сахаба келип Умар ибн Хаттаб, сен туура эмес амал кылып атасың, сен муну ишиңди токтоткон, бул бидат деп эч ким кайтарган эмес. Сахабалардын бул ижма сукути бардыгы индебестен макул болгондугу ошол бизге шарият болуп калды. Ижмака каршы чыгуу бул шариятыбызда эң коркунучтуу. Ал деген нерсе сахабаларга каршы чыктым деген нерсе. Башкача айтканда, жанагы мен 8 рекет окуйм деп аткан өзүнүн түшүнүгүн сахабалардын түшүнүгүнөн жогору койгондук болот. Сахабалар бардыгы биригип Умар ибн Хаттаб баш болуп 20 рекет окуп атса, жок, мен 8 рекет окуйм, Умарга караганда мен пайгамбардын хадисин жакшы билем деген бир азаматтар чыгып атат да. Буларды мына эскертет элек, бул өтө жаман жол, бул туура эмес жол. Сахабаларга акыл үйрөтүү, сахабалардан мен илимдүүмүн дөө, бул жакшы эмес. Бул не тозок калып бара турган жаман жол деп айтат элек. Анан ошол мезгилде сахабалардын бирөөсү да Умарга каршы чыккан эмес. Андан кийин Умар ибн Хаттаб ошо өзүнүн халифалыгынын мезгилинде бардык мезгилде ошол Умар ибн Хаттаб Убай ибн Каабты имам кылып ошол таравих окуду. Өзү канча жыл халифа болгон болсо, ошол халифалыгынын ичинде бардыгында ушул 20 рекеттен таравих окулган. Умар ибн Хаттаб шейит болуп өтүп кеткенден кийин анын жолун жолдогон Усман радиаллаху анхунун мезгилинде да халифалык мезгилинде бардыгы 20 рекет окуган. Али радиаллаху анхунун халифалык мезгилинде ошол күндөн баштап азыркы күнгө чейин эч ким ошол 20 рекет окуган туура эмес деп айткан эмес. Балки 4 мазхаб тең мына ошол 20 рекет деп айтып келет. Имам Малик рахматуллаху алейхи 36 рекет деп айтылган. Анын дагы өзүнүн себептери бар. Бир орду келгенде аны да түшүндүрүп беребиз. Анан ошол Айша радиаллаху анха риваят кылган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Рамазанда да, Рамазандан башка мезгилде да 8 рекеттен көп окуган эмес деген ошол пайгамбарыбыздын мезгилинде болгон абал болушу мүмкүн. Андан кийин Умар ибн Хаттабтын мезгилинде бул шарият болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн берекелүү хадисинде суннати ва суннату хулафа рашидин, мен сүннөтүм бекем кармагыла. Андан кийин ушул хулафа рашидин 4 бир туура жолдогу халифалардын жолун жолдогула, ошонун сүннөттөрүн кармагыла деген пайгамбарыбыздын хадисине дагы сахабалардын амалдарына каршы чыгуу бул дурус эмес деп айтат элем.
Эми ошол таравих намазын азыркы мезгилде 8 рекет окуса болот деген бул туура эмес. Бирок эми бирөө 8 рекет окуп калганда мен жетишпей калдым, калган үйдөн окуйм десе, ал башка маселе. Бир 8 рекет гана болот, 20 рекет туура эмес деген бул ошол коркунуч ушул жерде жатат. Ошондон абайлашыбыз керек. Анан Ибн Хумам рахматуллах алейхи биздин ханафилерден акыркы келген алымдар 8 рекет суннат муаккада калганы сүннөт дегенди бардык алымдар жиктеген. Бул туура эмес бекер. Бизге 20 рекеттин бардыгы суннаты муаккада бекемделген сүннөт деп айтылабыз. Эми ошону атайын муфтият тарабынан бекитилген мечиттерде же болбосо жанагындай намазканаларда, үйлөрдө таравих окуса боло берет, бирок сообу кайсыл жерде мечиттер чоң жерге барып таравих намаз окуса ошол жерде сообу көп болот. Эң сообу көп жер Меккеде Харам мечитинде, андан кийин Мадина, андан кийин Акса мечитинде, ошентип мечиттердин чоңдугуна карап сооптору көп боло берет. Мына ушул таравих намазынын маселеси мына ушундай.